Кызыл Кыяда 2 унаанын катышуусунда үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Москвада 2 кыргызстандык каза болгон. Алар Кыргызстанга келип, туулган жерге берилди. Туркияда кайрадан өтө каттуу жер титирөө катталды. Владимир Зеленский, Украинанын башчысы, ошол жакта. Правда. Бул уна тротуар менен жүргөнгө аз келгенсип, сигналдагы берди. Московская, Усимбаева, вот эта машина выезжает. Албетте басып коюңуз. Правда. Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдөн Вот. Московская, Усимбаева, вот это. Кызыл Кыя шаарында жол кырсыгы катталды. Ошбаткен Разаков унаа жолунун 85-чакырымында жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдирди. Алардын айтымында кырсык бүгүн 15 майда саат 19:30 чамаларында Кызыл Кыя шаарында болгон. Анда Диего Ланос үлгүсүндөгү унаа менен Honda Odyssey унаасы кагылышкан. Кырсыктан оор жаракат алгандар жок. Булак турмуш кежи. Москвада каза болгон аксылык эки жигиттин сөөгү жерге туулган жеринде берилди. 5 майда Москвада иске уланып каза болгон аксылык эки жигиттин сөөгү жерге туулган жеринде берилди. Бул тууралуу бүгүн 15 майда өздүк булактар билдиришти. Маалыматка караганда 24 жаштагы эки жигит бир күн мурун туулган күн тосууга барып, түнү менен уктабай, эртеси жумушка кампага барып, газ менен иштеген жылыткычты жагып, уктап калып каза болушкан. Аталган кырсыкты Москвадагы Аксы коому да ырастап, каза болгон эки жигиттин сөөгүн кичи мекенине жөнөтүү үчүн тиешелүү документтер даярдалып, акча чогултулганын билдиришти. Маркумдардын сөөгү 10 майда Аксыга жеткирилип, жерге берилген. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС иненен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Туркияда катуу жер титирөө болду. Зеленский ал жакта. Бүгүн 15 майда Туркиянын Коня провинциясында күчү 5,12 балга жеткен жер титирөө катталганын чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Силкүнүү жергиликтүү убакыт боюнча саат 15:46 болгон. Жер титирөө өлкөнүн борбору Анкарада да сезилген. Азырынча жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу маалымат айтыла элек. Беле кетсек, бүгүн Украина башчысы Владимир Зеленский Анкарада Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен жолугушуу өткөрүүдө. Булак супер кежи. Анкарада Украина менен Туркиянын президенттеринин жолугушуусу аяктады. Анадолу жолугушуу дээрлик 3 саатка созулду. Андан соң Владимир Зеленский орус делегациясы менен сүйлөшүүлөр боюнча Украинанын позициясын айтууга убада берди. Булак Арча медиа. Ош шаарында канализациясын жол жакка чыгарып койгон жашоочулар айыпка жыгылды. Экотех көзөмөл кызматынын Ош регионалдык башкармалыгынын инспекторлору Ош шаарынын Ферганский көчөсүндө канализациясын жол жакка чыгарып койгон 3 жашоочу үй бүлөгө 100 эсептик көрсөткүч менен, башкача айтканда ар бири 10 000 сомдон айыпка жыгылганын билдирди. Көзөмөл органы андан тышкары үй ээлерини мындан ары кайталанбашы керектиги жөнүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн кабарлады. Эскерте кетсек, буга чейин Кабарлар ТВ жана Жыргал Чоёнов YouTube каналына Ош шаарында жайгашкан Ферганский көчөсүндөгү айрым жашоочулар үйүнүн ичиндеги саркынды сууларынын канализациясын жол жакка таза суу агып келүүчү лотокторго улап койгондугу боюнча видео материал чыгарган. Булак Кабарлар ТВ. Жол эрежесин бузганы аз келгенсип сигналда берди. Тротуар менен жүргөн унаанын видеосу тарады. Социалдык тармактын колдонуучусу айдоочу одоно эреже бузуп, тротуар менен унаа айдаган видео менен бөлүштү. Анын айтымында Уна Ибраимов Москва көчөсүнөн баштап Шопоков көчөсүнө чейин тротуар менен айдаган жана жүргүнчүлөргө сигнал берип, жол бошотуп берүүсүн талап кылган. Булак Сереп кежи. Вот так на тротуаре едет и еще и сигналит. Это получается вот Московская, Правда. Вот Московская, Усимбаева. Вот эта машина выезжает. Видите? Еще и сигналит. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды.
сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 000 сом акча чогулду. Ушул балам Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 000 дагы АКШ доллары жетпейт. Ошо балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.